Саламатсыздарбы, кымбаттуу теле көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар. Бир ырдын тарыхы боюнча айткыбыз келет. Сөзүн Адырбек Алымбековдуку, ону меники ырдалып бүтпөйт махабат. Бул оонду жазганыма 97-жылдары 96-97 жылдары чыккан. Ошол чыккан тарыхы дагы бир кызыкча. Себеби дегенде Адырбек Алымбек агайыбыз ошол кезде Кара-Балта шаарындагы килем комбинатынын мүдүрү болуп иштечү, бирок аябай жакшы ырларды жазып атат деп, анан ушундай бир шарт болуп калып, жолугуп, таанышып, Адырбек байке менен анан ошо бүтө ырларын бизге берди эле, Атайбек экөөбүзгө. Анан ошол ырлардын арасында ырдалып бүтпөйт махабат деген ыр да бар экен. Ошол ыр бир көргөндө эле, бир окуганда мага аябай жагып, анан ошого бир оон жаздым. Бул оондун бет ачары дагы ошол 96-жылдары, 97-жылдары Ош шаарында, Ош драма театрында, ошо Адырбек Алымбеков агайыбыздын чыгармачылык кечесинде бет ачары болгон. Анда да мага аккордеондо коштоп берген таланттуу оюнчу Болот Токтобаев болгон да. Кызыгы ошол биз бир гастролго барып, ошо самолетто Адырбек байке дагы Маркабай Аматовдор болуп баратыптыр. Ошо ырдалып бүтпөйт махабат деген китебинин бет ачарын ошо Ош шаарынан өткөзмөк экен да кечеде. Анан мен дагы айтып калдым, ушуларга мен да оон чыгардым эле десем, анда ошол кечеде бет ачарын ырдап бериңиз деп. Канеке эжемдин Атай байкемдин ырларына кичинекей кезимен тартып аябай мындай жактырып, анан эже менен ырдасам деген үмүттөрүм бар болуп, ошонун баардыгы орундалды, Кудай буйруса. Анан албетте мына бул ырдалып бүтпөйт махабат деген ырга буйруса 30 жылга чукулдап калыптыр. Албетте мен биринчи ырдап чыккан жокмун эжем менен бул ырды. Кадыралы Артыков менен эжем ырдап запись кылып калган. Андан кийин мен да эжем баягы көп мындай концерттер болуп калды. Атай байке менен эжемдин чыгармачылык кечелери болуп калды. Ошолорго андан кийин официалдуу түрдө эжемдер байке менен аранжировкага мындай сунушун кылып, Эрик Кадырбаев ошолорду мындай өзүнчө эжемдердин суранычы боюнча мындай эстрадалык, симфониялык мындай эмеси менен жазып берсе деп телек кылган. Мына ошондой кылып Эрик раматылык ушундай маңызын чыгарып, сонун жазап берген да. Алар эми көптөн бери ошондон бери ырдалып келатат. Экөөбүз ырдап жүрөбүз, Кудай буйруса. Анан булардын сөзүн эми албетте Адырбек Ажы Алымбеков атабыз быйыл мына 80ге толуп калды. Бул оон бат эле чыкты да. Себеби дегенде оонду чакырган бул сөзү болду. Ырдалып бүтпөйт махабат деген темасы бир окуганда эле баягы бир илхам чакыра турган сөз болду да, мааниси. Анан кийин мен өзүм деле бат эле жазып, анан кийин мына Атай аккордеон менен ырдап, ойноп берип ырдап, ошентип жүргөнбүз. Кийин ошо жана Эрик Кадырбаев иниме жолугуп, ал биздин ырларды аранжировка кылып аткан. Анан ошол аранжировка жасап бер, биздин ойдогудай деп, анан жанагындай кылып жакшы аранжировка жасалып, Султан экөөбүз ырдап, анан Кыргыздын ошо алтын фондусуна калтырдык. Азыр көптөгөн ырчылар ырдап атат. Анан мен айтам да, ошо ырчылар сураганда, сөзүн, оонун бузбай туура так ырдасаңар,
деген өтүнүчүм бар деп айтам да. Ушул ырдалып бүтпөйдү махабатты көп кишилер, көп угармандар жакшы көрүп угушат, ырдашат дегендей. Мага көп эле айтат, менин атам азыркы убакта да менин атам апам экөө ушуну сүйүп ырдачу эле десе, мен аябай сүйүнүп калам. Демек ушул чыгарма биздин ошо угарманыбыздын жүрөгүнө жеткен экен депчи. Анан кийинки жаш муунга да ошо ырлардын сөздөрүнө маани берип, анан кийин нукура кыргызча оондорго ырларга көп көңүл бөлүшсө, ырдашса деп жакшы тилек айткым келет. Мен де ошо эжемдин сөзүнө кошулам. Таланттар көп, эл ичи өнөр кенчи дейт. Ошондуктан кийинки келаткан муундарга, жаш ырчыларга ушул эжем айткан тилекти да айтам. Эң негизги баягы киргизче ырдабай, кыргызча так ырдасын. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим. Ушул бул жака келген себеби биз жалпы ушул ырдалып бүтпөйт махабат чыгармасын кантип ырдап калганыбыз жөнүндө айтып берели дегенбиз. Кыскача маалыматты айта кетсек, бул ыр негизи эле ошо Каныкей Эралиева эжекебиз убагында жакшы сонун, гармонично, аябай сонун аткаруу болгондо, ошондон сырткары келип, биз өзүбүз Манас университетинде окуп, анан кийин Анарбек Ибраев агайыбыз бизге ушу ырдалып бүтпөйт махабатты Канакей окуучуларым ырдап көргүлөчү деп ушуну бизге дуэт катары сунуштаган болчу да. Буга чейин ошол эң биринчи аткаруучулардын аткаруусунда угуп келе жатабыз. Анан биздин дагы азыркы жаңы ырга жаңы дем деп коет го. Ушул ырга жаңы дем берип, сиздерге тартуулап жатабыз. Сиздерге жагат деген үмүттөмүн. Буюрса дагы чыгармаларды, биздин кыргыздын эң сонун чыгармалары бар, ошолорду ырдайбыз деген кыялдарыбыз бар. Анан негизи эле айта кетсек, ушу махабат дейт да, ошо махабатты ар бир адам, ар бир ошо кыргыз элинин жарандары махабатты өчүрбөйлү, бири-бирибизге болгон жана ата энеге болгон, кандай десем, жан дүйнөгө болгон, жаратылышка болгон сүйүү махабатты эч качан өчүрбөй, ошол жада калса биз музыка аркылуу чыгарып жатсак, силер дагы өзүңөрдүн жакшы жолдорун табып, махабатка болгон сезимдериңерди көрсөтө бергиле. Ыймандан дилим тазарат, Ырлардан көңүл жашарат, ыр менен ой жашап түбөлүк ырдалыбай бүтпөйт махабат, ырдалыбай бүтпөйт